Мекендештерим император Веспасиандын учурунда румдуктар Куддусту куршоого алышат. Куршоого алышып продукта болсун, эч нерсе болбосун, кандай нерсе болбосун ичине киргизбестен азыркы газ аймагына окшош куршоого алышат дагы эч нерсе киргизбей коюшат. 5 айдан кийин ошол Куддусту ичиндеги еврейлер өздөрү багынып беришет. Багынгандан кийин чепти ичиндеги еврейлерге ушундай буйрукту айтышат. Бул румдуктар айтып атат. Румдуктар ушундай буйрукту айтышат. Өзүңөрдү жаныңарды аман сакташ үчүн, өзүңөрдү тирүү сактап калыш үчүн, өзүңөрдү балдарыңарды жана аялдарыңарды өлтүргүлө деген буйрукту берет. Алдындагы ниети, келечектеги койгон максаттары, ар кандай өздөрүнүн кыялдарына берилген бул еврейлер өздөрүнүн балдарын жана аялдарын өлтүргөндөн кайтпайт. Булардын акыйдасында, урматтуу мекендешим, Кудайды биздин ата-бабаларыбыз өлтүргөн деген ишенчи дагы бар. Ошондой ишеними бар буларда. Биздин ата-бабаларыбыз Кудайга дагын. Эми акылдуулардан сурашып атат да булардын. Силер ушинтип жаш балдарды өлтүрүп атасыңар, аялдарды өлтүрүп атасыңар. Буну өзүңөр дагы билип турасыңар жамандыгын. Жаман эмеспи? Жооп берип каласыңар Кудайдын алдына десе, баягы акылдуусу дагы айтып атат. Биз дагы билебиз ушуну, бирок биздин ишенимибизде, биздин акыйдабызда, биздин аталарыбыз, биздин өтүп кеткен илимдүүлөрүбүз ал Кудайды дагы уруш ачып, Кудайды дагы өлтүрүп койгонго деген маселени айтат да. Муну байкасаңыз, Кудайга карата ызы-чууну салып, Кудайга карата ушундай сөздөрдү айтып аткан адам менен кантип договор түзсө болот? Кандай келишим кылыш керек? Бул дин жактан болсун, дүйнө жактан болсун, кайсыл жактан алып карабы, жөн эле адамгерчилик жактан дагы булар менен мамиле кылыштын эч бир жолу жок да. Кайсыдыр бир учурда өздөрүнүн китептеринде дагы ар кандай сөздөр жазылат. Мисалы аздар өздөрүнүн китептерде өздөрү бурмалап алган. Өздөрүнүн ыйык китептери бар, алар да өздөрү бурмалап алган. Өздөрүнө карата, урматтуу мекендешим, өз баласын, өз аялдарын өлтүргөн булардан кандай жакшылык күтүш мүмкүн? Румдуктар, урматтуу мекендешим, мисалы үчүн тарыхты карасак, румдуктар бир кулга бир кулду тыштап коюп, уруштуруп, ошентип өлтүрүп, ошолорду көрүп рахат алышкан. Bir жолборско bir адамды кулду салып коюп, ошентип көрүп рахат алган. Тарыхта карасак, ар кимдин ар кандай историясы бар, тарыхы бар. Булар еврейлерди, урматтуу мекендешим, Кудуста аялдарын, балдарын өлтүргөндөн кийин, эркектер, жалаң эркектер калгандан кийин, баягы румдуктар ар кандай чүкөпкө бирдекелерди таштап, бири-бирин өлтүртүрүп, ошентип жок кылдырган еврейлерди. Румдуктар дагы Византияда кайсыл жерде болбосун еврейлерди жок кылышка аракет кылган. Неге? Себеби еврейлер бузук идеяны, бузук ойду ар дайым көтөрүп жүргөн да. Мисалы үчүн Гитлер дагы эң биринчи еврейлерге карата согуш ачкан, еврейлерди жок кылган. Өздөрүнүн кээ бир элди аралап жүргөн сөздөрдөн миллион адам жакшы жашаш үчүн бир еврейди сөзсүз өлтүр деген сөздөрдөн дагы айланып жүрөт го. Бекер сөз, жөн сөз бекеринен чыкпайт да, бир сөз жөндөн жөн чыгып калбайт. Феодор Херзл Абдулхамид ханга келип, сырткы карызыңызды жабабыз, ички саясий иштерди бүтүрөбүз. Бүткүл Европада, жаңылыктар жаатында, ТВда, журналда, гезитте, бардыгында сизди аппак кылып, ак президент кылып, ак падыша кылып, аппак кылып көрсөтөбүз. Саясий иштериңизге жардам беребиз, бизге Палестинден жер бериңиз дейт. Бизге Палестинден жер бериң, аны дагы акчага сатып алабыз, жөн бербейсиз дейт. Ошондо Абдулхамид хан тарыхта калган бул сөздөрүн айтат. Биз бул жерлерди кан менен алдык, кан менен аласыңар дейт. Өзүнүн басында беребиз. Кан менен алдык, кан менен аласыңар. Мен жана мен сыяктуу мусулмандар бар экен, эч качан бул жерлерден силерге бир карыжы дагы өтүп калбайт дейт да. Ошентип бар, кет, жогол деп баягын айта берет. Феодор Херзл, азыр масондорду утабыз, масондор дагы еврейлерге баш ийет. Еврейлер өздөрүнүн шайтандын уясында болгон, өздөрүнүн чогулуш боло турган жерлерине келип, фитналарды, ар кандай фасадтарды, согуш идеологияларын, ар кандай нерселерди жая турган чогулушуна келип, Феодор Херзл еврейлерге дагы отчет берет. Иш тууралуу маалымдама берет. Абдулхамид ханга бардым, бардык көрсөтмөлөрдү айттым, акча дагы сунуштап көрдүм. Пайгамбарыбыздын мезгилинде кафырлар келип пайгамбарыбызга эгер дүйнө караса дүйнө берели, алтын күмүш алтын берели, күмүш есе күмүш берели, жетекчилик кааласа падыша кылып алайлы, бардык нерсени берели дегенде пайгамбарыбыз күндү, айды берсең дагы эки колума, мен бул максатымдан кайтпайм дейт го.
ошол маселеде бул Абдулхамид хандын да алдыга келет да. Бирок Абдулхамид хан баягына дафол деп айда берди, жогол деди. Эми Феодор Херцл келип барып еврейлерге маалымдама берип отчетунда бул Абдулхамид бар экен, биз алар жерден бир дагы карыт жер ала албайбыз дегенден кийин коркуп, үркүп, ошентип коркуу менен айтат да. Еврейлердин башчысы, ошол машварада отургандардын башчысы: сен корккон болсоң, ал сеники. Биз бирок жер алышыбыз керек сөзсүз түрдө. Абдулхамид жер бербесе, демек Абдулхамидди тактан түшүрүшүбүз керек деп Абдулхамидке карата өздөрүнүн арасындагы урматтуу мекендеш Эммануэл Каррассону жөнөтүшөт. Эммануэл Каррассо маалымдардан, саясий иштерге аралашып жүргөн өтө акылдуу адамдардан бири болгон. Эммануэл Каррассо ошол учурдагы иштерге аралашты баштайт. Келеді ар кандай фонддордо жакшылык иштерди кылат, жолоңдой коет, же көпүрөсүлө коет, ушул иштерди кылып көтөрүлүштү баштап элдин көзүнө көрүнүп, жаштар фонду ачат. Жаштар фондун ачып, жаштарга эми баягы айтат го, жаштар аппак лист сыяктуу, кайсыл жерге кеттик десең кете берет да, жазылбаган аппак барак сыяктуу. Кайсыл жерге жазсаң жаза бересиң да аларгачы. Ошентип аларды чакырып, ар нерселерди уюштуруп, баягы акыры бир канча даражаларга жетип, депутаттыкка чейин жетип барат. Эммануэл Каррассо ошентип жетип баргандан кийин өздөрүнө каттарын атайын, маалымдама каттарын жазып Абдулхамид ханга келет. Сизди бул түрки элдер сизди падыша катары көрбөйт деген катты жазып, ошол немеге падышага алып барат. Абдулхамид хан карап окуп, эгерде менин элим түрк элдери, мусулмандар мени падыша катары көргүсү келбегенде, бул кат сен сыяктуу еврейдин колунда келбейт эле дейт да. Аны дагы чыгарат. Бирок ар кандай саясий иштерди уюштурушуп, еврейлер баары Абдулхамид ханды тактан түшүрүшөт. Маалыматтарда келет. Ушул экинчи дүйнөлүк согушка дагы кандайдыр бир даражада катышы бар. Себеби Абдулхамид ханды дагы башында ушул еврейлердин катышы менен падышачылыкка келет дагы. Абдулхамид хан өзүнчө саясий иштерди бүтүрүп, 5 жылда өзүнө келип алгандан кийин баягы еврейлерге бар жогол дей турган даражага жетет да. Болсо ошолор аркылуу кыйла күчкө келип алган болот Абдулхамид хан. Бул жерде дагы бир кыстырма бар. Экинчи дүйнөлүк согушта Гитлер эмне кылды деген маселеде ушулар турат деген жол дагы бар да. Мисалы үчүн ким сизди колдосо, мисалы үчүн баягы сөз бар го, көзү көрбөгөн адам биринчи көзү ачылып кетсе таягын ыргытат деген. Жардам берип келген Гитлерге дагы еврейлер падышачылыкка бардыга жеткизгенден кийин еврейлердин системасын оюн билген Гитлер биринчи ошолорду жок кылганга аракет кылган деген сөздөр дагы бар, жок эмес. Албетте Гитлер жаштыгынан ошо кордукту көрүп чоңойгон. Алардан системасында ою боюнча еврейлерде биринчи карыз бер, процентке акча бер, аларды кул кылыштын эң жакшы жолу, алардын ишениминде элди кул кылыш үчүн процентке акча бериш керек. Өздөрү чочкон этин жебейт, бирок чочкон этин ар дайым продукцияга кошконго аракет кылышат. Өздөрү процентке акча албайт, бирок берет. Алардын ишениминде биз таза улутпуз, калкпыз, бизден калгандар бизге улуттар, башка улуттар бизге кызматчы болуш керек деген түшүнүк, идеологиялары бар. Бүгүнкү болуп жаткан Фаластиндеги окуялар тууралуу биз мисалы жөнөкөй эле мисалдардан бизде Баткенде өрүктөр бышат, гиласи болсун, бардык шабдалы болсун бышат, ошто бизде мөбө жемиш жактары өтө өнүккөн. Өзбекстан болсун, Тажикстан жүзүмдөн, Өзбекстан ар кандай помидор, бадырын бардык мөбө жемиштерден биз фура кылып Россияга жиберебиз мисалы үчүн. Россияда заводдор, фабрикалар ошону иштеп, сок кылып, нектар кылып, дада кылып, любимый сокторду чыгарып, кайра бизге өзүбүзгө Народный Глобус ТК ошондой магазиндерге алып келип тыгат кайрадан. Ошол эле жөнөткөн мөбө жемиштер өзүбүзгө кайра айланып келет да. Ар кандай химикаттар кошулуп кайра алып келет. Мисалы үчүн кыргыз нанды чыгарды. Нанды ортосуна сармак салып жегенди үйрөндү. Аны орустар көрүп барды дагы ортосуна кичине эт менен дагы бир нерсе кошуп жешти үйрөндү. Америка аны карап туруп, ишиге салатты кошту, колбасаны кошту, бирдекени кошту, ошентип шаурма, гамбургер кылып чыгарып беришти баштады. Бир эле идея, бирок ар кимиси ар кандай жолдо чыкты да. Эмнени айткым келет, урматтуу мекендешим? Бүгүн биз бойкот деп атабыз. Фаластинге эң биринчи жардамыбыз дубадан кийин эле ушу бойкот өмүр боюга деп.
Бойкот бир кылымдан бери келип аткан маселе да. Биз туулганыбызда эле башталган бойкот. Мисалы кола фанта ичпейм, башка нерселерди коебуз. Ошол эле учурда урматтуу мекендешим, биз көп нерсени берип еврейлерге. Азыр согуш ушунчалык күчтүү болуп атат, көптөгөн жаш балдар, наристе аял өлтүрүп атат. Биз аларга ок дарыларды складтарга басып берип койгонубуз үчүн согуш токтобойт атат да. Буга чейин жеген нерселерибиз, аларды колдоп чыккан нерселерибиз, лайсы болсун, коласы болсун, бардыгын ичкенибиз үчүн, аларды толтуруп складтардын акчага, оружияга бардыгын толтуруп бергенибиз үчүн бүгүн мусулмандарга тынымсыз согуштарды кылышып атат да. Азыр мисалы үчүн $1 миллиард Кыргызстандын өзүнөн киреше таап отурган болсо, $500 миллиард таап атат. Мисалы үчүн азыр бойкоттун негизинде түштү. Аз байкасаңыз рекламачттерде кола фанталарды дүкөнгө киргениңизде эле киребечелерге толтуруп коюп койгон, скидка деп жазып койгон, кымбаттаган нерсесин арзандатып койгон, айкандар нерселерди уюштуруп атат. Неге ичпей коюп атат, албай коюп атат адамдар? Мусулмандар кайтып атат бул нерседен. Ушул принципте кайтпашыбыз керек. Өмүр акырга чейин ниет кылыш керек. Бул Фаластинде согуш токтоп калганда эмес, болду иче берем эмес, токтогондон кийин. Же муну согуш бүтсө, же муну жерде тынчтык болуп калса болду. Бүгүнкү болуп жаткан окуялар бизге өтө чоң таасир бериш керек, сабак болуш керек да. Келечекке карата. Шиялар мисалы үчүн агахандар, чуга окшос шиялар ким деп бекер китептерди таратып, шия деп бакырып, сайрап, рахматылуу устазыбыз өтүп кетти. Чуга окшос не дегенде шияларды айтат эле да. Алардын бузук ойлору, идеологиялары, алар келет бир жерге толуп өрөндөрдү эле болот, токойлуу жерлерге мектептерин салат, атайын токойлуу жерлерге ар кандай балдарды алып келип окутуп, өзүнүн идеясын киргизип, башка кайра кыргызга салып, ошентип уруштуруп, ошонун аркасынан натыйжада пайда табат, акча табат деп айтпаган сөзү калбады чоң устаздын. Арабызда бүгүнкү чөйрөбүздө болуп жаткан нерселерге дагы маани берип коюшубуз керек. Бүгүн ал жакта еврейлер мисал болуп, биз аларга бүгүн бир канча нерселерге карата аларга тыюуларды салтабыз да. Бирок бүгүн дагы еврей болсо дагы шия бар бул жерде, андан башка толтур агымдар бар, аларды изчат этип, алардын нерселерине дагы тыюу салып, алардын мектептеринен качып, мисалы агахандан качып, бузуку мектептерден качып, алардан алыс болгонго аракет кылышыбыз керек. Сөз түрдө качан бир мусулманды келип эзип өлтүргөндөн кийин алдын табарына бойкот кылбастан баягы оорунун алдын алган өтө жакшы да. Эшим акыйда менен алдаган эң жаман. Акыйда менен кетип калса адам сооп үмүт кылып эч нерседен кайтпастан кете берет. Ошондуктан ишеним маселесинде ишенип калган адамдар өздөрүн барып жардырып берет. Туура эмес агымга кирип кеткендер. Себеби ишеничи аныкы. Ишеним менен адам бардык нерсеге даяр болуп калат. Мисалы аялга алдангандар, акчага алдангандар акчага барып такылат. Аялга берсең, аял менен болуп анык бушат да. Бирок акыйда менен алданган учурда адам өлгөндөн дагы эч нерседен коркпой калат. Ошондуктан бүгүн акыйда маселебизге өтө маани беришибиз керек. Маани берели. Бүгүнкү болуп жаткан иштер бизге сабак болсун.